тайгак жол айттым. Сен кийин айтып атасың. Сен биринчи Ошол кайрамда карап туруп айтып калдым. Сен айтып атасың. Айым карап тур. Мынау эмне деген жол белгиси? Неме? Ошо алдыда мындай неме бар деген. Жок, эмне деген ошо аталышы сен так айтып бер. Сен окугансың да. Бай силдин немеси бар го, билебиз ошо атын. Жок, аталышы. Ош облусунда жол кырсыгынан 7 айдын ичинде 70 жаран каза тапты. Анын ичинде 18 жаш өспүрүм болгон. Айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн жол эрежесин сактабагандыктан өткөн жылкыга салыштырмалуу көрсөткүч 2 эсеге көбөйгөн. Эң көп жол кырсыктары Бишкек-Ош, Ош-Сарыташ Иргиштам эл аралык маанидеги автожолдорунда орун алат. Адам өмүрүн алган кырсыктардын башкы себеби катары ичкилик ичип ууна башкаруу, жогорку ылдамдыкта айдоо көрсөтүлгөн. Мындан улам облус аймагында жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр рейдтерди күчөттү. Шаардын чыгыш дарбазасындагы негизги жолду Бишкек жана Иргиштам каттамдары бар. Унанын көптүгүнөн жөө жүргүнчүлөргө кооптуулук жаратат. Кечээ эртең менен 9:20да катуу ылдамдыкта келе жаткан Уна 61 жаштагы аялды коюп кетип, окуя болгон жерде жан берген. Айдоочу аял 30 жашта болгон. Жол кыймылын тескөөчүлөр кырсык болгон жерде рейд өткөрдү. Республикабыздын аймагында жол транспорт кырсыгынын сандары кескин өсүүдө. Бунун баардыгы келип туруп, биздин жарандарыбыздын, айдоочуларыбыздын, жөө жүргүнчүлөрүбүздүн жол эрежесиндеги көрсөтүлгөн талаптарды так аткарбагандыгы кесепетинен. Мына азыр бүгүн өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Мына бүгүн эле 2021-жылдын 5-август күнү Ош Эркаштам автожолунун 2-чакырымында ушул жерде жөө жүргүнчүнү эртең менен койдуруп кетти. Эң өкүнүчтүүсү койдуруп кеткен жөө жүргүнчү окуя болгон жерде каза болуп калды. Бул Кара Суу районунун Мада айыл аймагынын Кыргызчек айылынын 1960-жылы туулган ЖУ аттуу тургуну. Ошол эле мезгилде өкүнүчтүүсү койдуруп кеткен айдоочу дагы аял киши болуп атат. Рейдтин жүрүшүндө жол чыракты карабаган айдоочуларга эскертүүсүз айып салынды. Алыс жолго сапар алган айдоочулардан жол эрежеси суралды. Атайын белгилерди билбеген айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кур тагынбаган үчүн протокол толтурулду. Текшерүү башталганда жүк ташуучу Унанын айдоочусу инспекторго баш бербестен качып кеткендиктен артына түшкөн майчилер кууп жетип 5000 сом өлчөмүндө айыпка чыкты. 2013-жылы кайсы категорияңыз бар? Кайсы жерде кайсы автошколдо окугансыз? Мен 50 мектебинде автошкола бар болчу, ошондо билем. Ошондо окугансыңбы? Жол эрежеси ушул менен окугансыңбы? Мен азыр анда сага бир 2-3 суу берем. Ушул жол эрежеси боюнча ошолго так даана жооп бергенге аракет. Мына ал эмне деген жол белгиси? Бул уступить эме. Короче, акырын айда жол жаман болсун. Сен азыр айтасың, окугамды окусаң, сен анда билбейт экенсиң. Бул анда жол. Как ошондой да? Тайгак жол деген белгиси. Ал мынау эмне деген жол белгиси? Бул самолет эме, короче, самолет кона турган кичине эме болот, сактан. Бул кайсы жерге, кимдерге коюлат? Эме аэропортко жакын жерлерге коюлат. Аэропортко коюлат? Турлайттың аэропортқа жақын жерге низкий летающий деп самолетқа тасушы жерге. Ошода уступить эме эскертүү белгиси. Эми мынау эмне деген жол белгиси? Бул жанагындай перевал сыяктуу эмелерде таш тоголошу мүмкүн. Акырын айда деген. Тоолуу жерлерде да, короче. Мынау эмне деген жол белгиси? Кайсы? Бул жерде обгон кылыш мүмкүн эмес. Обгон кылыш мүмкүн эмес. Мына эмне деген белгиси? Бу жерде сигнал чалуу мүмкүн. Өзгөчө аял айдоочулар четинен токтотулуп, жол эрежесин сактоо түшүндүрүлдү. Айрым айдоочулар жол белгилерин билбегендиктен эскертүү берилди. Рулда аталышындагы рейд ар бир аймакта өткөрүлүп, эреже бузган айдоочуларга протокол толтурулуп жатты. Кырсык көп катталган жолдо чийимдер өчүп калгандыгын айтып, жергиликтүүлөр наразычылык билдирди. Айыл өкмөтү ошолор биздин айыл башы мына депутаттар биздин местный кеңеш канча жол өтөт ошол жерде. Ошолор бир жол бир кайрылып туруп ошону бир чизип коелу мынаны же бир чыза турган жерин ошолор чуркап бир чиздирип биз барсак олар неме кылбайт экен. Эми олар ошо бизден немелерибиз олар барса кичине тезирээк неме болот. Ошолорду эми бир катар силер неме кылып койсоңор бир сураныч. Кайсы айылга карайт бул жер? Шарк айыл өкмөт, Кара Суу району ооба. Бул айдоочу пешеходный переход деп коет. Ошо пешеходный переходду кое бербегендиги үчүн айдоочу токтотуп протокол толтурулган. Бул протокол бул айып пул 3000 сом болот. 14 күн ичинде төлөсө, течени 15 күн ичинде төлөсө, 50% төлөп 500 сом болот да.
Азырынча токтосаңыз багы. Мынау эмне деген жол белгиси? Бұл внимание баяғында нейронный дорога деген. Нейронный дорога? Адашпадыңызбы? Тайғақ жол екен. Тайгак жол, Мынау эмне деген жол белгиси? Таш түшіп атат деген. Таш түшүп атат деген? Этият болғылар. Этият болгула. Мынау эмне деген жол белгиси? Ограничение 70 қарма. Менің аралықты 70 қармаш керек. Аралык 70 кырмаш керек. Акыркы жолу качан жолу немене бармак? Акыркы жолу 2 жыл болуп калды. Жыл жагыргандан тарта облус аймагында 422 жол унаа кырсыгы орун алып 70 жаран көз жумду. 707 жүргүнчү денелеринен оор жараттарды алган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 132 кырсыкка көп. Өзгөчө жаш өспүрүмдөр катышкан 63 кырсык катталып, 18 жаш өспүрүм жан берген. Жол транспорт кырсыгы кайра-кайра эле болууда. Мен ойлойм, бул болуп аткан жол транспорт кырсыктарын кайра-кайрадан кайталанып болуп аткан себеби ошол Ош областыбыздын республикабыздын аймагында жашаган жарандарыбыздын, айдоочуларыбыздын, жөө жүргүнчүлөрүбүздүн ушул жол эрежесинде көрсөтүлгөн талаптарды сактабагандыгын эсептеп болуп атат. Эгерде азыр мына ушул жерде болгон окуя боюнча деле ошол айдоочу жол эрежесинде көрсөтүлгөн ылдамдыкты сактаганда ушунчалык каттуу келип урмак эмес. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, окуя болгон жерден где-то 7-8 метрге учурап койгон. Айдоочулардан суранат элек, мына жол кырсыгынын саны кескин түрдө көбөйгөнүгү үчүн жалпы айдоочулардан мына алыскы жолго каттаган, мисалы Ош Бишкек жолунда каттагандарга уктап кеңири, мисалы айдоочулар көп келе жатып жолдо уктап кеткен кесепетинен дагы мына көп жол кырсыгы болуп атат. Анан ролдо масабалды айдаган үчүн көп жол кырсыгы болуп атат. Жана карама-каршы багытка чыгып обгон кылгандыгы үчүн көп жол кырсыгы. Ушулардын алдын алуу максатында биз иш-чараларды уюштуруп атабыз. Өлкөдө соңку айларда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктардын саны көбөйгөн. Авто кырсыктарынын негизги себеби чектен ашкан ылдамдыкта жана спирт ичимдигин ичип алып уна башкарууда болууда. Аны менен бирге жол кайгоол кызматкерлеринин паракорчулугу, жетиштүү жол эрежесинин белгилери жок. Көпчүлүк айдоочулар жол эрежесин билбей, карама-каршы тилкеге айдап, унаалардын кагылышын алып келүүдө. Жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын санын азайтуу үчүн рейдтерди тынымсыз өткөрөт. Абдумалик Базарбаев, Эркен Бакиров, Ош ТВ.